боз үйдү жасоо үчүн канча предмет аракет кылат? Физика, математика, химия, биология. Биринчи талды тигиш керек, кургатыш керек, туурабы? Андан кийин жабууларын эмесин кой багыш керек, анын жүнүнөн жанагыдай кийиздерди жасаш керек. Ар бир облуска ошол кайсы орус тилдүү мектеп болсо, Россия мамлекетинен ошондой волонтер мугалимдер келет. Мугалимдер келип жайгаштырат. Кыргызстандан эмне шарт түзүп беришибиз керек, ошолордун жашоо, каерде жашайт ошолордун квартира, үйлөр, жашай турган үйлөрүн чечип берет. Этап менен 29-жылга чейин пландадык. Эгерде ага чейин биз бүт системаны, электрондук китептердин баары даяр, электрондук мектеп менен баардык окуучуларга, ата-энелерге доступный кылган деңгээлге жетсек, азыр көп жумуштар аткарылып атат. Анда биз бир моментте жылабыз. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, бүгүн биздин студиябызда конокто билим берүү жана илим министринин орун басары Муратбек Касымалиев болмокчу. Агай, саламатсызбы? Кош келдиңиз биздин студиябызга. Саламатсыздарбы? Агай, алгачкы эле суроом ушул окуу жылы башталып, учурда окуучулар мектепке барып, жаңыдан кайрадан көнүп жаткан учурлары, даярдыктар кандай болду билим берүү министрлигинин? Бул жылы окуу жылы 2024-25 окуу жылы мына сентябрда жаңы окуу жылына кирип атабыз. Жалпы республика боюнча 2377 мектеп бар. Бишкек боюнча 103 муниципалдык, мамлекеттик, анан 47 жеке менчик мектептери бар. Даярдыктар, биринчи кандай даярдыктар? Албетте эң негизги даярдыктар, жайкы даярдыктар боюнча биз август айында республика боюнча кыдырып өзүнчө текшерүүгө алабыз. Мектептердин окуу жылга даярдыгы бардык райондор ошол биздин билим берүү министрлигинен комиссия түзүлүп, бардык региондорго жиберилип, анан ошол даярдыгы текшерилет. Быйылкы жылдын артыкчылыгы мурун ремонтко кетчү каражаттардын баары ар бир райондо өзүнчө сатып алынып тендерге чыгарылса, азыр болсо ушул каржы министрлигинин астында департамент түзүлгөн, алып сатуулар боюнча ошол алар биринчи ошол источниктен сатып алууну уюштуруп, анан республикага жеткиргендиктен бардык республиканын мектептеринде быйыл ремонтко кетчү каражаттардын баары толугу менен камсыз болуп, жогорку сапатта болду. Муну ошо текшерүү жыйынтыгы менен биз аныктадык. Былтыркы жылдай эмес. Бул биринчи мектеп ошол өзүнүн даярдыгы, мектептин өзүнүн даярдыгы боюнча. Албетте Бишкек менен Ош шаарында балдардын саны көп болгондуктан жылына божомолдоп алганда бир 70 миңге чейин 11 классты бүтөт, 150 миңге чейин бизде 1 класска кирет да, даярдыктан өтүп. Мына ошолго байланыштуу биз жылына 1 класска даярдоодо Бишкекте бизде атайын платформа түзүлгөн, электрондук катталуу жылына. Ошол катталуудан өткөндөн кийин биз жыл башында бердик элек, ар бир мисалы үчүн Бишкек менен Ош жөнүндө сөз болуп атат. Бишкектин мектептерине квота 30 деп алынган болчу. Эми албетте эгерде биз Сантпиндин уруксаты менен карасак, азыркы кезде 35ке чейин уруксат берилген. Негизи эле 25тен болсо бул билим берүүнүн сапаты жакшы болот. Негизи бардык Россия билим берүү системасында, Казакстан, Өзбекстан, коңшу мамлекеттердин баарында 25-30 да. Биздики 35ке чейин берилген. Эми салыштырмалуу темпти карасак, ошо 30 жылдын ичинде араң 17 мектеп курулса, мына былтыркы эле 23-жылы бизде күзүндө, сентябрда 109 мектеп, дагы плюс 47 мектеп донорлордун эсебинен курулуп берилди. Ушул тем быйылкы жылы кайталана турган болсо, жылына биз ошол
окуучулардын же болбосо мектептен окуу класстарына болгон жүктөмө аябай оор көп болуп атат. Ички миграциянын эсебинен бизде Бишкектеги мектептердин класстары 45-50-ге чейин барып атат. Бул фактически караганда. Ушул маселени биз быйыл мына жылга эле ошентип мына 2 жыл ичинде мен ушуга 2 жылды бир нерсеге байланыштыргым келип атат. Кийинки айта турган. Албетте эми окуу жылы башталышында баарыңыздар билесиздер. Окуу китептерине болгон жетишсиздик кандай? Бизде Ооба, азыр ушул маселе талкууланып жатат да негизи. Кыргыз тили китеби жетишсиз болуп атат дегендер бар, математика жетишсиз болуп атат дегендер бар. Кеңири айтып өтсөңүз ушул боюнча. Эми мындай десек болот. Быйылкы окуу жылына даярдыкта китептерде мамлекет тарабынан жылына 152 миллион сом бөлүнөт. Ошол китептерди жетишпегендерин кайра басып чыгарып, эгерде жаңы китептер келип калса, кайраны толугу менен басып бүт ошол мектептерге жеткирүү. Өзүңүз билесиз, 2021 жылдан баштап Учкун концерни акционардык коому атайын ошол жалпы мамлекетти деген мектептерди китепти басып чыгаруу милдетин мойнуна алды. Бул президенттин өлкө башчысынын указы менен болду. Ана Билим берүү министрлигинде окуу китеби деген басмакана ачылдык. Бул ошол Учкун типографиясына биз ошого чейинки китептин дизайнын, мазмунун баарын даярдап, анан ошол PDF форматында бергенге чейин даярдайбыз. Мына ошого мына ушул январь-февраль айында биз окуу китеби басмаканасын түздүк. Бардык этаптары бүт мыйзам чегинде конкурстун негизинде уюштурулду. Китептердин эми жетишсиздиги сиз айткандай, албетте ошол ана 1-2 жыл болду бизде платформа атайын түзүлгөн окуу китептери боюнча. Бул ошол Дүйнөлүк банктын долбоору менен түзүлгөн платформа болчу. Бул платформа эмнени камсыз кылат? Ар бир мектепте, ар бир китепти, ошол китепканасында китепти штрих-код коюшуп, сканерлеп, анан атайын платформа түзүлүп, ошонун базасына киргизилген болчу. 2 жылдан бери ошол толукталып атат. Ошол мына азыр деле биз Билим берүү министрлигинин же болбосо ким кааласа кирип, республика боюнча ар бир мектеп канча процент китеп менен камсыз болгонун көрө алат да. Ошол базага киргизилген атайын сканер менен. Бир топ шарттары бар. Быйыл кандай биз даярдык менен келдик? Китептер жетиштүү деген суроого. Жалпы ошол платформанын жыйынтыгы боюнча, анализи боюнча 78%тен ашык барды орто есеп менен бардык мектептер китеп менен камсыз болгон. Эми 30% кандай камсыз болуп атат? Камсыз болгондо мындай бир бизде 3 жылдан бери өтүлүп келаткан бир тажрыйба бар. Мындан мурун деле ошол ар бир мектепте Бишкек шаарында ошентип өтчү. Мисал үчүн мектепке ата-эне тарабынан сатылып алынган китептер атайын ярмарка уюштурулуп, августтун 25-нен бир жума окууга бир жума калгандан кийин, окуунун башталышы бир жуманын ичинде, Бишкек шаары окуу башталгандан кийин бир жуманын ичинде ошондой ярмаркаларды өткөзүп, мурунку 5-класста бүткөн 6-класста бүткөн окуучулар өздөрүнүн китебин 5-ти бүткөндөргө айырбаштап алмаштырып алып ошондой бир ярмарка жүрөт да. Албетте, ал жерде Оксфордтун китептери бар, англис тилинен, алар мугалимге өзүнчө жазылган, атайын компакт-дисктер, окутуу үйрөтүш программалары жазылган, окуучулар үчүн өзүнчө китептери болот, электрондук. Булар кичине кымбатыраак турат, ошондуктан айырбаштап акчаны бир аз төлөп, ушинтип айырбаштоо жүрөт. Анан деги эле, мисалы үчүн, Ким уюштурат ал мектептин директорлору. Мектептин директорлору 25-августка чейин где-то бир 22-синен баштап, 20-сынан баштап Таласта өттү, Сузакта өттү, Караколдо, Нарында өттү. Мына ошо окуу жылына даярдык катары. Бишкекте болсо 1-сентябрдан баштап бул адатка айланган. Ошол бир жуманын ичинде ярмаркаларды өтүп, жетишпеген китептерди алмаштырып алат. Ооба, бул толугу менен 100% жетиштүү деп айтса болбойт, себеби өзүңүз деле билесиз, эгерде
окуучу үйдө китебинин состояниясы начар болуп калат. 3 жылдан бери кандай колдонот, кандай окуучуга туш келет. Китептердин жылган жылга сапаты начарлай берет. Ошондо баягы китептердин кээ бир абалдарын көрүп ата-энелер барып ошол китептерди мындай базардан алып сатып алган нерселер болуп атат. Ошол кезде эми болбой койбойт. Кээ бир мектептерде кандайдыр бир китепканачылардын жоопкерчилиги аздыгына байланыштуу кээ бир китептер, берилген китептер кайра ордуна кайтарылып келбей калат да. Ошого жылга отчет берип, анан бизге атайын арыз беришет, мынча китеп керек деп. Жылга жана мен айттым 152 миллион сомго биз ошол окуу жылына берилген китептерди чыгарып турабыз. Мисалы ата-энелерден мындай суроо жаралып атат да, мектептин китепканаларында жок китептер эмне үчүн базарларда сатылат деген суроо жаралып атат да. Ушул боюнча пикириңизди билдирсеңиз. Албетте мындай болуш керек да. Негизи китеп өтө көп процесстен өтөт. Экспертизадан өтөт, 3 түрдүү экспертизадан өтөт. Андан кийин канча бир окуулардан текшерилип өтөт. Андан кийин мектептен апробациядан өтөт. Андан кийин китеп басмага берилип, анан коллегиянын чечими менен гриф берилет. Андан кийин гана анан басууга уруксат берилет. Эми жетишпей калып аткан китептер, анан эмне үчүн жетишпей калып атат, анан базарда бар. Албетте буга чейин Учкун компаниясы менен типографиясы менен чыгарыла элек. Мына быйылдан баштап чыгарып, былтырдан баштап, күздөн баштадык, быйыл чыгарып башташты. Ага чейин тендерлер кандай уюштурулат эле? Башка частный компания, жеке компаниялар менен уюштурулган. Ошолордо алардын укуктары ошол компанияларда калган. Анан алар баягы эми жеке компанияларды өзүңүз билесиз, бизнес бар өзүнүн ошого коюлган талаптарды аткарууда. Ошол бардык талаптардан өткөн китептерди эгерде ошол базарды анализдеп карап көрүп, анан чыгарып сатып аткандар болуп атат, анысы моюнга алыш керек. Муну эми биз анализдеп, бирок чыгаргандан кийинки китептер болуп атат. Ошондой болсо деле биз улам кайталап анализдеп, азыркы убакта, азыркы учурда биз дагы жетишпей калган китептерди 200 миллионго жакын сомду өкмөттөн каражат сурадык. Мына ошол каражатка азыр биз азыркы тапта мына өткөн жумада биз тактадык 12 китеп. Анын ичинен англис тили бар, кыргыз тили бар, физика бар, табигый илимдерден диндерди өнүгүүнүн тарыхы бар, аскерге чейинки даярдык деген китеп бар. Мына ушуларды биз тизимеге тизип апробациядан өткөн Билим берүү министрлигинин грифи бар. Мына ошол китептерди биз жакында чыгарып баштайбыз. Сентябрдын аягына чейин бардык келишимдери түзүлүп, акчасы которулса. Жакшы, анан буга чейин жыл сайын ушу мугалимдердин жетишсиздиги дагы маселе болуп көтөрүлчү эле да. Өзгөчө аймактарда, мисалы физика мугалими жетишсиз, химия мугалими жетишсиз деп. Быйыл бул жагы кандай болуп атат? Мындай анализ бар бизде. Негизи эле кээ бир райондордо Ысык Көл облусунун кээ бир мектептеринде, Нарын облусунун көпчүлүк мектептеринде мугалимдер көп жетпей калган. Очередьте турушат мектепке жумушка кириш үчүн. Бизде ошондой анализ бар. Эми жетпей калган мугалимдердин саны көбүнчө эле Бишкектеги 492 мугалим жетишпейт. Ошто бир 172 мугалим, бирок акыркы маалымат боюнча баары толукталып, азыр мектепте жетишсиз мугалим жок да. Себеби бөлүштүрүлгөндөн кийин мектепте баягы азыр мен эмнеге жетишпейт мугалим айтып берем. Кыргыз тилдүү мектептердин баарысында биз мугалимдерди алып мурун мындай да болуп атат. Студенттерди, 4-курстун студенттерин мугалим кылып алганга уруксат болду. 1 жыл болсо ошол менен камсыз болот. Улам 1 жыл бит практикадан өткөндө ошол мектепте кандай билим берүү системасы кандай болот, көнүп, сабак бергенге көнүп, көпчүлүк студенттер мугалим болуп эле 1 жыл эрте кирип ошону уруксат берип атабыз. Билим берүү министрлиги тарабынан мурун мындай уруксат берилчү эмес. Азыр мына быйылкы окуу жылынан баштап, былтыркы окуу жылынан баштап ушундай практиканы киргиздик. Экинчи, эгерде мисалы үчүн кээ бир ошол союз кезинде физика, математика багытында
окуп анан эми көпчүлүктөр эле бизнестен кайра кайтып келген адамдар бар, билимдери бар. Ошол мугалимдер кайра келгенде биз анализдеп карап, окутуудан, даярдыктан жаңы методикаларды үйрөтүп кайра кирген мугалимдер бар мектепке. Көпчүл бизнесте жүрүп кайра келип кайтып келип аткан мугалимдер бар. Ошондуктан дагы бир жетпей жаткан мугалим бул орус тилдүү, анан орус тили, кыргыз тили аралаш мектептерде жетпей жатат. Себеби жылдан жылга орус тилдүү мугалимдер пенсияга чыгат экен. Пенсия курагында анан көпчүлүгү ооруп, анан көп сабак жакшы бере албай калат. Жылдан жылга азайып отуруп, азыр бизде ошол орус тилдүү мугалимдерди жетиштиги болот. Бирок буга биз бир нерсе таптык. 2017 жылдан баштап 16 жылдын аягынан бизде атайын россиялык мугалим чет өлкөдө деген долбоор келген. Иштеп ошол мындан 4 жыл мурун. Ошол долбоордун негизинде жылыга 100дөн ашык мугалимдер мектептерге, орус тилдүү мектептерге Россия билим берүү системасынан келип турчу, волонтерлор. Азыр деле быйыл мисалы үчүн 200 мугалимге чейин 150 мугалим такталып, азыр дагы бир нерсени айтам толуктап. Азыр бизде ошо Башкирия, Башкортостан, Уфа республикасынан ошо Башкыр улуттук педагогикалык университетинен бизден окуп аткан педагогикалык факультеттерде 300 студент бар. 2 жыл, 3 жыл аралыгында бүтөт. Быйыл 3-чү курс болгону бар, 2-чи курс болгону бар. Эми окуу жылы ал жакта 4 жыл бакалаврдык деңгээлде степень. Ар бир облуска ошол кайсы орус тилдүү мектеп болсо, Россия мамлекетинен ошондой волонтер мугалимдер келет. Мугалимдер келип жайгаштырат. Кыргызстандан эмне шарт түзүп беришибиз керек, ошолордун жашоо, каерде жашайт, ошолордун квартира, үйлөр, жашай турган үйлөрүн чечип берет. Тамак ашы, анан айлык маянасы Россиядан төлөнөт. Жанагы 152 чукул мектеп кадр маселеси жетиштүү деген. Кандай болуп атат? Жаңы мектеп курулса, анын кадр маселеси каяктан чечилет? Жок, биз мындай кылып атабыз. Республика боюнча өзүңүз билесиз. Мектептер аябай кыйын абалга келип калган 30 жылдын ичинде. 20 жылдап бүтпөгөн мектептер бүтүрүлүп атат. Жылына бир 3 миллион сомдон бөлүп берип коюп, жылыга ошентип кээ бир мектептердин структурасы урап калгандары бар, кайра үстүнө куруп эле. Мындай жаңы курулган мектептер эски мектептин жанына курулуп атат. Эски мектептер аларды же кошумча корпус кылат эгерде жарандуу болсо, болбосо аларды түздөп бузуп ордуна жаңы мектеп тургузуп атат. Ал жерге ошол эле мурунку эски мектептин мугалимдери штаттык бирдик менен кошо кирип иштеп атышат. Эч кандай толук мындай мугалимдер талап кылынбайт. Анан кээ бир мектептерчи эле Бишкек боюнча быйыл окуу жылында Бишкек Чүй аймагында мектептерди курууну басым жасалды. Ошого башында эле 40 мектеп деп айттык элек. Мына сентябрда биз 27 мектеп, анан 13 бала бакчаны ачтык. 1-сентябрга онлайн режиминде. Ал жерде ошол капиталдык ремонттон өткөн мектептер, жаңы салынган мектептер ишке киргизилди. Эгерде бизде айылдарда мисалы үчүн эскилиги жетип, анан кайра тургузулса, бир аз ашыгыраак болуп калса, мектептин көлөмү чоң болуп калса дегеним, анда ал жерге бала бакчалар кош ачылып атат мектептин ичине. Жакшы, анан быйыл ушу 12 жылдык билим берүү системасына өтпөдүкпү? Негизи кандай өзгөрүүлөр күтүлөт? Билим берүүнүн бул система менен билим берүүнүн сапаты жакшырат дегенге кепилдик барбы? Албетте, бул ошол билим берүү системасы ошол мектептер боюнча министри орун басары менен өзүм ошол ишти көзөмөлдөгөндүктөн мен муну ишеничтүү айта алам. Себеби бул 5-6 жылдан бери анализделип келаткан жумуш. Биз эле мына былтыркы окуу жылынан баштап 1 жылдын ичинде даярданып өтүп койдук деген жокпуз. Буга чейин даярдалып келген бардык, мисалы үчүн ошол эле Эстония, Финляндия Кембридж системасында кандай жыйынтыктарды алып дүйнөдө результаттарды көрсөтүп атат. Анан Япония бар, бул Кытай мамлекетинде кандай киргизилген. Эгерде ошол 200дөн ашык мамлекет болсо, 160 ООНдун мүчөлүгүндө 160 мамлекети Кембридж системасында окуйт экен. Анан бизде өзүңүз билесиз, мына 11-класс
бүткөндөн кийин кээ бир балдарыбыз чет мамлекетке барып тапшыралык десе, ал жерден сөзсүз түрдө 1 жылдык даярдыктан өтүшчү. 11 жылды бүттү, анан 1 жылдык даярдыктан өттү деген справка менен анан вузга жогорку окуу жайларына тапшырышчу да. Мына ушул маселе бир, экинчисинен биз PISA дүйнөлүк билим берүү системасынын сапатын текшерүү боюнча текшергенде мындан 5 жыл мурун эң арткы списокто болчубуз. Анан изилдеп, анализдеп көрдүк. Биз дагы ошол 1 жыл, 2 жылдын ичинде, акыркы жылдардын ичинде бул анализге мен өзүм мектепте иштеп директор болуп турганда анализге толук катышкам. Бул ишти жакшы билем. Анан андай анализ болуп атат да, эми биздин мамлекеттин менталитетине жакын Азия мамлекеттеринен бирөөнү тандоо керек болду. Биз изучать этип көрдүк. Китептерден мамилеге аларды сатып алыш керек мазмунун. Ошого негиздеп биз Сингапур мамлекети менен түздүк келишимди. Cavendish, Marshall Cavendish деген басмаканасы бар экен. Бүт ошол китептердин болгон мазмунун ошол басмаканадан өтөт экен, методикалык дагы, окуу предметтери дагы. Анан биздеги түзүлгөн окуу китеби басмаканасы экөөнүн ортосунда келишим түзүлүп, мына июндун башында келишим түзүлдү, Сингапурдан кадрлар келди. Биз 30 китептин STEM багытындагы физика, математика, химия, биология, анан англис тилин кошуп биз 30 китепти мазмунун сатып алдык. Азыркы этапта ошол август айынан баштап, июль айынын башында болчу түзүлгөн келишим. Бүт жумушчу группаларды түзүп, ошону которуп, азыр 70%-ын бүтүп калдык. Азыр ошол атайын системалар бар. Ошол электрондук вариантын калып калсала турган InDesign деген системага азыр салып баштадык. Котормочулардын группалары түзүлгөн. Алар бизде бардык өлкөдө эле, мен айтып кеттим жогоруда, бизде гана эмес, Казакстанда, ошол эле Өзбекстанда, Россияда Кембридж системасына өткөн жеке менчик мектептер көп. Алардын тажрыйбасы боюнча мен өзүм Казанга барганда, Татарстанга барганда дагы көрүп келдим. Ошол жеке менчик мектептин кандай, ошо Кембридж системасына кандай иштейт экен. Бизге келгенде өзүңүз билесиз, сапат билим берүү мектептери, жеке менчик мектептердин көпчүлүгү 10 жылдан ашык Кембридж системасында англис тилинде сабак беришет. Биз ошол мугалимдерди сапат билим берүү системасынан башка жеке менчик мектептерде берги сабак берген англис тилинде Кембридж системасына мугалимдерди кошо чакырып, семинарларды уюштуруп, мугалимдерден талкуулап, азыркы кезде ошол бизде жол картасы түзүлгөн. 12 жылдык билим берүү системасында эң биринчи биз мамлекеттик стандартта түзүшүбүз керек. Анан предметтик стандартты түзүп, анын негизинде окуу китептерин түзүп башташыбыз керек. Декабрга чейин бизге берилген убакыт боюнча ошол мамлекеттик стандарт түзүп атабыз азыр. Биз мурун көпчүлүк предметтердин мазмуну илимий негизде жазылып, анан практикалык, функционалдык сабаттуулук деп коебуз. Функционалдык сабаттуулукта ошо турмушта колдонула турган кайсы бир жумуштардын, практикалык иштердин негизинде жазылган эмес да. Биздики көбүнчө өзүңүз деле ошо мектепте окуганда билебиз, физика, математика мисалдар көбүнчө илимий негиздеги мисалдар. Бунда болсо турмушта колдонулуп аткан, мисал үчүн боз үйдү жасоо үчүн канча предмет аракет кылат? Физика, математика, химия, биология. Биринчи талды тигиш керек, корготуш керек, туурабы? Андан кийин түндүктөрүн жанагы жабууларын эмес, кой багыш керек, анын жүнүнөн жанагыдай кийиздерди жасаш керек. Анан чийди илимий эмес, практикага көбүрөөк басым жасалат экен да. Жыйынтыгында ошо боёп, анан физикалык ийип, геометриясы бар, ошо боз үйдү тургузууга кеткен мисалдарды ар бир предметти аралаштырып окутуп, чогултуп, жыйынтыгында бир практикалык аткарыла турган жумушка үйрөнөт. Бул системада мисалы 5-класстын окуучусу 7-класска өтө алабы? Ушундай маселе барбы негизи? Же 7-класстын окуучусу 9-класска өтүү мезгили кандай болот деген суроо берип атасыз. Ооба. Азыркы бизде 11 жылдык билим берүү системасы мындай жалпысынан алганда оңой эле да, бирок анализдеп келгенде кичине этап болуп өтөт да. Жалпысынан алганда бизде 478 саат өлчөмүндө наристе программасы баарыбыз балдарыбызды, неберелерибизди нөлөбөй класска даярдап келгенбиз. Нөлөбөй класс 1 деп атсак, бирибиз 2 болсо, анан акырында 12 жылдык болуп атат.
Бул жалпы алганда оңой эле. А системага келгенде кээ бир жерде мисалы үчүн катталып калган класстар болот да. Биздин 7 классыбыз артта калып калды атпайбы? Бир класс. А нөлөбөйдөн берилип жылып калып атат. Ошондуктан мында атайын график бар. Атайын биз биринчи 2 метод менен өтөлү деп атканбыз. Мындайда, эгерде азыр мен башынан баштап түшүндүрүп берейин. Эгерде өлкө башчыбыз айтты, мына ооба Кембридж системасын өтөбүз деп даярдык, 2 жылда даярдык болсо, 2 жылдык даярдык болсо, анан акырындык менен этап менен өтүп алсаңар болот экен. 2 жылдыкка биз даярданыш керек. 2 жылдыкта канча компонент даяр болуш керек? Биринчи, биз болгон Кембридж системасындагы азыр табигый илимдердин багытындагы эле предметтерди алып атабыз. Мен санап кеттим 4, анан англис тили 5. Ошол предметтердин мазмунун кыргызчага которуу керек. Дүйнөлүк билим берүү системасында мектептик ошо программаны Кембридж системасы англис тилинде гана окутат. Кыргызстанда гана биз кыргызча которуп атабыз ошол мазмунду. Бул жаңылык десек болот. Анан ошол кыргызча которулган мазмунду биринчи которуш керек мазмунду. Ошол дүйнөлүк системадагы Кембридж системасындагы предметтердин мазмуну. Экинчиси, ошол мазмунду кантип окутуш керек, мугалимдерибиз даярдашыбыз керек. 2 жыл убакыт дагы кайталап атам. Үчүнчү, мен айттым башында, 1 жылдын ичинде биз 147 мектеп курдук. Эгерде ушул темп менен дагы 2 жылга чейин кетсек, 24-25, 25-26, 26-27 окуу жылында биз материалдык, үчүнчүсү материалдык техникалык база. Ошол эгерде өкмөт тарабынан берилип атат, бул эгерде мен жаңылбасам 22 миллиард сомго чейин жетет, өтүүнүн расходу жылына 5 миллиардга чейин. Анан ошол эгерде биз ошол этап менен бөлүнгөн, азыр мен айттым, жол картасы график боюнча түзүлгөн, жумуштар этап боюнча аткарылат. Анан акырындык менен биз өтүү этабында кандай кылабыз? Эгерде мазмун даярдалып, материал техникалык базалык даяр болсо, мисалы үчүн быйыл биз нөлөбөй класстарды ачып 478 саат өлчөмүндөгү Наристе программасы менен окутуп баштадык. Нөлөбөй класс. Анан быйылкы нөлөбөй эмки жылы эгерде болбосо сразу 2 класска өтөт. Биринчибиз экинчиге өтөт. Анан сиз айткан катталыштар кээ бир жерде болуп калышы мүмкүн, бирок ошол катталыштар болбош үчүн биз этап менен 29-жылга чейин пландадык. Эгерде ага чейин биз бүт системаны китеп азыр мен айтып берем, дагы кандай нерсени кошумча жасап атабыз. Электрондук китептердин баары даяр, электрондук мектеп менен баардык окуучуларга, ата-энелерге доступный кылган деңгээлге жетсек, азыр көп жумуштар аткарылып атат. Анда биз бир моментте жылабыз. 12 жылга бардык класстарды. 8-9 болуп калса, 9дар бүтүш керек да, күбөлүк алыш керек. Катталыш болуп калбас үчүн биз ошону этап менен жылдырып атабыз. Жылдырып күбөлүк алып, андан кийин ошо бир мындай секириктер болот. Перископтор болот. Албетте секириктер болот, перископтор болот. Анан секиргенден кийин биз ошондо мурун деле бир биз 10 жылдык билим берүүсү 11-жылдыкка өткөндө ошондой болгон. Азыр деле ошол багытта ошондой бир өтүүлөр болот да. Ошондуктан коркпош керек. Бул эч кандай бизге терс эме алып келбейт. Тескерисинче бизге билим берүүнүн дүйнөлүк мазмундагы, ошол мектептеги мазмундагы дагы бир нерсени айтып кетем. Биз жетише алабыз, биз окута алабыз, биз мугалимдерди даярдай алабыз. Ал үчүн бизде бардык потенциалдар бар. Билим берүүнүн сапатын да жакшырта алабыз. Мамлекет жана материалдык техникалык базасын жылдан жылга жакшыртып отурат. Эгерде ушул темп менен кетсек, биз үлгүрөбүз. 3-4 жыл. Акыркы суроомду узатайын, ошону менен маегести жыйынтыктайлы. Негизи ушул Бишкек шаарындагы тыгындарды жоюу максатында мэриянын сунушу менен иш убактысы өзгөртүлбөдүбү? Ага ылайык, мисалы, айрым мектептерде 7:30-да сабак баштала турган болду. Бирок өзгөрүүнү айрым ата-энелер кабыл алган жок да, көптөрү. Кышында, мисалы, башталгыч класстар кантип окууга барып келет балдар деген пикирлерди жолуктурдук да. Ушул боюнча айтып өтсөңүз, бул нерселер негизи эске алындыбы? Эми бул шаардын мэриясынын чечими менен болду. Билим берүү ошо анализделип атайын практика анализдер иштеди окшойт деп ойлойм. Себеби
7:30 баштап бул кандай логика менен жасалган, эртең менен кадимкидей ата-эне жумушка 8-ге барыш керек, 7:30 балдарын алып оролоштуруп коюп жумушка үлгүрөбүз деген. 8-ден баштаса кээ бир ата-энелер ошо кечигип калып жумушунан бир ыңгайсыз абалдар түшүлчү да. Бирок эми бир маалда мен ойлойм бул оптималдаштыруунун же болбосо ушундай bir практиканын анализин биз байкап көрүшүбүз керек. Мына сентябрь айына чейин байкап көрөлүк. Анын үстүнө биздеги Бишкек шаарында оңдолуп аткан жолдордогу аябай терс таасирин тийгизип атат. Ошол биз өткөрүп аткан билим берүү системасы өткөрүп аткан шаар мэриясы менен жардам менен эксперимент кичине эме болуп калды да. Туура эмес болуп калды. Искажение болуп калды. Жолдор бизде азыр оңдолуп бүтпөгөн жолдор бар. Эгерде дагы бир ай улантып, октябрь айы ичинде ошол экспериментти карап көрсөк, жыйынтыгы жакшы болсо, тыгындарды азайта турган болсо, эмне үчүн колдонбошубуз керек? Анда колдонушубуз керек. Жакшы агай, убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен жыйынтыктайлы маегибизди. Эфирде Политклиника медиасынын тет-а-тет программасы болду. Аны мен Кымбат Турдубекова алып бардым. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.